Биз жеке мен мындай ушул Adex курулуш компаниясы менен ушунун түштүк жагын жетектеп, көптөгөн үйлөрдү куруп, биз көптөгөн элдер менен мындай сүйлөшүп калдык. Биз жеке мен үчүн, биздин компаниянын командасы үчүн аябай мындай мактанып, же болбосо мындай сүйүнүп айтчу нерсе бар да. Мисалы, Кыргызстанда ар ким ар кандай болду, өзү баардыгыбыз эле бири-бирибизди билип калдык. Бирок биз компания катары мындай жакшынакай үй куруп, хостел куруп, фаптарды куруп, коттедждерди куруп, биз мындай элдердин мына кубанычына, алардын бактылуулугуна күбө болуп келатабыз да. Ошонун катарында бизди конок кылып аткан бүгүн Канат байке. Канат байке бул жер Сары Челек көлүнүн коругунун ичинде отурабыз. Канат байке, биринчиден сиздин мындай сыйыңызга рахмат, Алла ыраазы болсун. Канат байке, мен жанагында мен дагы үйдү тартып атканын айтып кеттим. Бул жакта кышында өзүнүн жашашы үчүн үй, ал эми жайында мындай туризмдин сезонунда туристтер үчүн конок үйү катары салган. Анда мисалы Канат байке, сизге мындай суроо бергим келип атат да. Сиз Adex менен кандай кызматташтыңыз? Кантип билип калдыңыз? Же болбосо сиз биз курган үй сизге канчалык деңгээлде жагып атат? Бүгүнкү күндө туризмге кандай салым кошуп атасыз? Же туризмде сизге кандай коноктор келип атат? Айтсаңыз. Так, биринчиден ассаламу алейкум. Мен Adex компанияны мурда ошо интернет аркылуу силердин бир жакшы курган курулуштарыңарды көрүп туруп эле анан түз эле баргам. Офиске барып, сүйлөшүп көрүп, анан жактырып калып эле ошо жумушту биз күздө баштадык. Күздө. Октябрь айында баштадык. Бир 2 айдын ичинде бүтүрүп беребиз дешкен. Анан чукул 3 айга барып бүттү да, себеби бир жагы жол алыс болду. Жол алыс. Анан аба ырайына байланыштуу жамгыр, аябай жамгырлар нөшөрлөп жаады. Анан бир аз коркунучтар болгон. Эми жамгыр жааса анча материалдар жанагындай жараксыз болуп калабы десем, жок. Ким такта болсо, такта, анан жана УСБ да аябай бышык экен чындыгындачы. Анан усталар деген ар түрлүү усталар келди, Нарындан келди, тиги Чүйдөн келди, Эмеден келди, Ысык көлдөн келди. Балдар вообще жакшы балдар, өздөрүнүн жумуштарын аткарышып, мындай так бүтөрүп кетишип атты. Болгону бир аз эме болгону ошо бир аз погода. Бир аз түсүрүлдү. Так жакшы, буйруза муну биз туризм тармагында деп ушундай чечим чыгарганбыз башында. Анан кышында деле жашап көрөбүз. Аябай жайында салкын, кышында жылуу болот экенин биз уже көрүп түшүндүк. Буйруза жашайбыз, баары жакшы. Эми туризмди биз Кудай буйруза эми баштап атабыз. Ушу Кудай насип этип бизге ушу ойлогон максатыбыз ушу сезонго бүтүрөбүз дегенбиз. Буйруза бүтүрдүк. Ушул Adex компанияга ыраазычылыгыбыз бар. Зато бүтүрүп беришти. Погодага карабай, кар жаганга карабай. Негизи рахмат ошо балдардын баардыгына. Силерге рахмат. Ишиңерге ийгилик. Негизи сиз мындай туризмде сиз канча жылдан бери эмгектенесиз? Туризмде эми мондай конок күтүп туризм боюнча биз эми эле баштап атабыз. Атак туризм компаниялар менен иштейбиз. Ташып иштейбиз. Көл ар жактарга, основной Сары Челекке ташыйбыз. Атак конок үйүн биз быйыл жаңы салып атабыз. Жаңы салдык. Мындан ары өздөштүрөбүз. Анан өзү бир уул 2 кызыбыз бар. Бул конок үйдү ошо чоң кызыбыздын атына коюлуп атабыз, Аида деп. Анан буйруза дагы бир үй салып берсеңиздер, анан Алтынай деген кызыма дагы Кудай буйруза коюп беребиз. Ошону да мындай тастап суроо берейин деп аткам негизи. Конок үйүндө негизи туризмде сиз бир мындай осоосузбу, же болбосо кандай бир же ЧП кандай бир нерсе ачып туруп баштадыңызбы, же бул жакта бүт эле Сары Челек коругунда сиз сыяктуу конок күткөндөр көппү? Көп, аябай эле көп. Сиздикинин аты кызыңыздын атына коюлган. Кызымдын аты Аида. Ар ким ар кандай ат коюшат экен. Анан баягы өзүбүздүн кыздын чачуулуу дейт го, ошолорду бир аз эме сүйүнүп калышсын деп. Ошо. Негизи эле тамакты алып, кеңире сүйлөшүп. Баа жакканда мага сразу эле бир жагы бат бүткөнү,
анан жанагы эмеси дагы аябай жактым да. Аба ырайга биздин аба ырайга аябай туура келет. Суука мен ойлоп атам, бир эле жанагы кондиционер менен жана зима лето деген. Лестницанын үстүнөчү тышка коюп койдум да. Ооба, тышкаңызда экен, Ошол жерге эле бирөөнү коюп койсок, баардыгы эле ысый турган болот да магачы. Ошондой нерсеси бар атабы? Ошол нерсеси бар. Азыр балдарда кирип келгенде эле байкадым, мисалы үчүн ысып келдик да. Келип ичине кирип туруп салкын экен дейт да. Салкынбы? Салкын деген нерсе чыкты да. Үшүп кетесиң эле. Жана кантип экен болду? Коңшулар келип көрүп атабы, кандай кызыккан адамдар барбы негизи? Коңшулар ооба кызыгып атат. Могу жакта бир эже келет, көп келет, ушундай угуп атам, адек салып бериптир деп анан айттым. Координаттарды бердим, ушундай барсаңар, сизге баардыгын түшүндүрүп, эсебин чыгарып берет. Копейкинен бери эсебин чыгарып берет десем, макулдашып, силерге кайрылат го. Буюрса. Буюрса кайрылат. Ал бизде могу айыл ушу мал келдин баарын азайтып, действительно баягы союз тарагандан кийин көбөйүп кеткен да. Малдар, Малчы, малга чекит коюлбай калган. Азыр ошонун баардыгын азайтып, ушундай демилге көтөрүп менеп атабыз. Ушу туризм тармагына токойду сактайлы, природаны ошол бойдон камап деген эмеде кетип атабыз да, жаштарга ушундай демилге көрсөтүпчү. Аябай жакшы. Ооба, себеби бул ата бабаларыбыз сактап келген. Ооба, албетте. Азыр сиздин сөзүңүздү улай, азыр мындай келат радиодон эме кылып алдым да, балым. Президенттин бүткүл облус боюнча аэропортторду жаңылайбыз деген жакшы демилгеси чыгып атат да. Бул дагы өзүнүн сөзүндө баса белгилеп атат, туризмди жакшы кабыл алабыз депчи. Анткени келип кетүү ыңгайлуулугу жакшы атат да. Аябай жакшы. Анан сиздердин азыр мына жерде малды азайтып, корукту сактап, ушуну туризмге дегениңиздер, бул дагы өзүнчө бир сон болду да. Мен аябай кубандым чындап. Бизде баягы көп мамлекет бар да, мисалы. Мисалы мына Малайзияны караңыз. Бул толгондо кой Турцияны караңыз, мисалы Дубай. Бул малдары жок эле, башка нерсеси жок эле, өнүгүп атат. Туризмге басым жасап койгонубуз биз үчүн аябай жакшы нерсе. Уже сезон ачылыш болуп азыр туристтер келип уже жашап атышат да. Уже баштады. Мына азыр уже бар мына алды келип калды. Анан уже бешинен бизге 40 адам келет уже. Ошон үчүн тиги жакта да даярдап атабыз. Тиги жакта да атпайт. Канча адамдык? Канча адамга? 32 микроват койсок деле болот. Главный наркы жагын жанагы көрсөттүм го, семейный. Дугушкага. Бирөө жайы запас коюп койгонбуз да. Балдар менен келип. Сендей бала жакка кыздары менен келип калса, жата берет дегендейчи. Атак. Азыр 32 адамга, Бул үй 32 адам. Наркы менен кошкондо ал жактан дагы 10 место кошулат. 10 место. Ооба. Жалпы 40-45 адам тегилет. Бул жерде кандай? Мисалы үчүн биздин кырдаалар балким бизди көрүп эсалганы келгенге кызыгат. Сиз кандай шарттар түзүп бере аласыз? Мисалы үчүн жатакана бар сизде. Тамак аш кандай же болбосо мунун сиздин кандай өзгөчөлүктөрүңүз бар? Баасы канча мисалы үчүн эгер эме болсо, биз бир киши үчүн канча? Анын эмнелер кирет ал жакка? Бир киши үчүн эми ал договор канча күн жатат, анан тамак ичебиз дейт, ичпейбиз дейт. Ошого карап болот го. Биз деле эми жаңы баштап атабыз. Эми средний ценасы канча? Где-то завтрагы менен где-то 1,5 барып калат. 1,5 барып калат, бир кишиге. 1300дөн 1,5 завтрагы менен ушундай болуп калат. Өтө сонун. Анан обед эмелери болсо, алар еще да жасап бере беребиз. Если 10 күн ушундай эс алган болсок, сиздер арзандатып бересиздер. Анда көп болсо ошого жараша договорный да, мондай эле. Ооба. Анан өзүбүз турист компаниялар менен иштейт, алар менен ушу бир баалап ошо келишим кылабыз. Бизде бирок ысык көлдөгүдөй 10 күнгө бир жумага келишпейт. Келишет дагы 3 күнгө. 1-2 күндө көрөт. Анан кетип калышат. Потому что бизде айылда конок үйлөрү айылдын ичинде да. Көлгө ночевка жок. Туристтерге ночевка болбойт. Чыгып байланып, кайра түшүп бакта. Эртең менен 9-дан баштап кетишет дагы, кечинде кайра баары айылга түшүшөт. Өзүнүн жегинде киши калбайт. Канча машина чыгат, шулар бүт жазылат да.
Sonra kayra обратно geçip кетет. Misal üçün кечинде келсе конот, завтрак ичет, анан биздики жаңы Мурсалим сен айткандай биз перший эмелерди көрсөтүп бере алабыз да. Жанагындай көлдүн баардыгын көрүп чыгышат биздин клиенттер. Көлдүн баардыгын көрүп, кааласа конный маршруттарды үчтүп беребиз. Анан себеби бизге келген коноктор почти Сары Чилекти бир 60-70% почти мындай көргөндөй болуп кетет да. Мисалы үчүн 7 көл болсо, ошонун почти 6-10 көрөт. Бирөөсүнө еще убактысыз болбой калат. Ошонун баардыгын көрөт, кирет, жатышат. Анан кайра эртең менен воскресенье кайра кайтат. Пятница келет, воскресенье кайтат, понедельник жумушта. Сон болот экен. Бунун арасында көбүнчө өзүбүздүн жашоочуларга эме да ылайыкташтырылып болгондо, анан арасында уже иностранецтер да бар. Ошо келет чогуу. Ар кандай. Анан ошо основной тиги иштерин көрсөттүк да биз баардыгын эле тиги болот. Акем аябай чоң жардам менен бүттү да, жана декоративный эмелерди. Ошого мындай ламинат, моно кафель, мафелдердин баардыгын элечи. Өзүбүз баягы биринчи жолу урунуп жасаган жана декоративный иштер ошо зато мындай уста деле болуп калдык да. Клиенттер болсо айта бергиле. Ичине тартканда мындай аябай баса берилген. Мындай реалдуу, реально. Так жасалып тур, приятный жасалып. Туристтерге главный тазалык керек. Анан кийин тамак аш вкусный болуш керек, курсагы тоюш керек. Тамак вкусный болсо, колдон келишинче айтып атабыз ба. Мындай көп нерсени койгула. Көз дагы мындай тоюп турган жакшы да. Эс алуусу жакшы болсо, эс алсын. Кенен, чай, тиги булар деген мындай кенен эле коюп коюш керек да. Сонун аябай жакшы. Бир жактарга барсаң, бир чайник чай ичкенден дагы бир чайник чай десең, аны да сатат го. Айткан ошолор бекерле кылып коелачы. Кетсе кичине забарка кетет. Калашынчы өзүндө эле ушундай айтамыз. Мындай урматтуу бадырлар. Келсеңиздер чай ичкенден эч тартынбай чай ичесиздер. 59-60-жылдары корук ошондо түптөлгөн да. Мындай эмесине келип, тартипке келип, анан ага чейин элдер ар жакта жашаган. Көчмөн болуп жайлоого тиги жактарга жашашкан да. Анан Союз малынан бит мондай чогултуп туруп могу жерге келгиле. Туран ошол жерге жайгаштырып, анан калган жактарын барактан өйдө жагы, жана буферный зона, анан ядерный зона, охран зона деп анан бөлүп коюшкан. Анан бул жерде тартиптер бар. Өзүнүн тартиптери бар. Ит бактырбайт, эчки бактырбайт, эшек бактырбайт. Эшек кээде пайда болуп калат, кайра жок кылып атабыз да. Ушундай тартиптери бар. Анан главный бул жерде корукту мындай закондор бар да. Ошого биз көнүп калганбыз. Ошо режимдер көнүп калганбыз. Мисалы үчүн 2 торпок бактызып, ошого көнөбүз. Башка айлан жок. Себеп эмне? Себеп жок, ит бактаган себеп мындай. Ит жана эчки дегендер, эчки токойду азыр ит. Ит деген ал үрөт да. Анан охотник ал эме жаныбарларды чочутат дегендей бир эмелери көп да, ушундай. Туристтер үчүн жөө жүргөндө дагы коопсуз. Коотуу маселеси жатат. Ооба. Туура эмес мындай неме кылыш мүмкүн. Ооба. Туура жакшы нерселер бар экен. Жакшы жерлер бар. Мектеп, садик барбы? Мектеп, садик бар, ооба. Бүт баардыгы бар. 11 жылдык мектеп. Садик бүт баардыгы бар. Тем более Союз убагында московский обеспечение болуп карап турчу да. Антип багып элди. Жумуш менен камсыз кылып аякта. Азыр эми мындай эл өзү менен өзү болуп калганда малды көбөйтчү же кызычуу эми кайра азайтабыз деп атабыз. Эми азыр туризмге багыт жана бир өндүрүш бирдемелерди жака эме кылабыз да. Басым жасалды да. Ыктайбыз. Жакшы. Кээ бир мен бүт баардыгын карагам да, кандай болгондо күйөт.
Misal üчүн күйгүзүктө көргөнсүңөр силер. Туурабы? Жана мен күйгүзүм. Эми күйөт десе анда мондай үй деле күйөт да. Любой эле үйдү пожар болуп турган болуп кете берет, аны Кудай сактасын. Бул жерде негизгиси жылуулугу, жанагы жер титирегенге, туурабы? 9 бал. 9 балгы. Анан негизи салкындыгы жакшы экен да, жайында. Себеби тосоп турбайт ысыктын бардыгынан аркы эмелер. Анан эми Кудай буюрса жашап да көрөбүз. Быйыл кыштаган жоқсыздар? Жок, себеби эми бүтүп атпайбыз. Былтыр күзүндө Кышкы периоддо салынды да, күзүндө тургузуп эле үстүн жаап туруп эле анан техник колду кар жаап атканда бербеди. Техник колду кар жаап атканда беришти. Балдар, нарындык балдар 2 бала. Шаандык эмелерин коюп алып турчу. Анан калганын уже мына эрте жастан баштап эле уже тынбай атабыз. бирок бүтүп калды да. Натяжный айды устага бердик. Ички обделкаларды мартта баштадык да, марттын башында. Марттын башында. Бизде 6 ай кыш болот. Кар ооржайт. Чыкылдырбайт. Суук болот. Ички обделкасын кыла албайсың да суукта. Бир эме жасап көрдүк, күзүн кечки үстө. Жана эмелер суук болуп кетти. Плита жагып беребиз. Ууланат. Кургайлык да. Ууланып, тердеп кыйнады да. Бир саратан көрсө аны уже эме ордуна келип сонду. Биздин видеолорду көргөндөр баардыгы айтып атышты. Жылуу жайында ысык болуп кетет да, тердеп кетесиз деп. Салкын болот, байкенин сөзүнө ишендик болот да. Көп эле ошентип береби, ысык кетет да. Биздин интервьюлар баарында ошондой да. Кышында жылуу, анда кышында жылуу болсо, значит жайында ичинде жашай албай калат эмес да дегендер болот да. Урматтуу достор, эгерде сиз ысык жерде же болбосо шарты катаал жерде курулуш кылып кыйналган болсоңуз, анда ошол кыйынчылыктын бардыгын Adex курулуш компаниясына тапшырыңыз. Ал эми биз сиз үчүн Adex International курулуш компаниясы Сары Ченек көлүнүн жээгинде ушундай татынакай 2 этаж конок үйүнү куруп койдук. Сиз бул жерге келип, ушул природада жакшынакай эс алып баргычаңыз, биз сиздин үйүңүздү бүтүрүп колуңузга тапшырабыз. Эгерде сизге ушул шарттар ыңгайлуу болсо, ал эми сиз кышында жылуу, ал эми жайында салкын жерде жашагыңыз келсе, анда биз сиздин кызматыңыздабыз.